Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibetul muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah mahdolar bolsun. Anim Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salam jana salavatlar bolsun. Bugünkü temamız sabır tuurasında. Sabır kılуу tuurasında. Bizde көп айтабыз, sabır kıl, sabır kılıp жаша, sabır kılıp күт, sabır kılsaң, sabырдын түйү сары алтын деген сөздөр бизде аябай көп, туура? Кыргызда негизи аябай көп айтабыз ушул нерсени. Sabır кылуу жөнүнө келгенде, бул ыймандуу адамдын, же болбосо мен мусулманмын деген адамдын негизги качествосу да. Мындай сыпаты ошо сабырдуу болуш. Кайсы нерсе болсун, сабырдуу болуп. Эми ошол жөнүндө сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде, Алла Тааланын сөзүндө, Куранда, ошон бирге эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерине көңүл бурат экенбиз, машалла. Kur'an'da Allah Teala bir neçe yerde İnnallâhe ma'as-sabirin ve başşiris-sabirin ve limen sabara ve gafara ya eyyuhellezine amenusbiru deb aytkanda Allah Teala ulam kaytılay etken Kur'an'da. Kança degen yerlerde sabırды жөн etken. Birinde albatta Allah Teala sabır kıluvchilar men birge innallâhe ma'as-sabirin sabırdılar men birge. Ошон бирге эле sabır кылганга куш кабар же болсо жакшы кабарды айткыла. Кандай десе, ошо бейиш менен сүйүнчүлөнгөнү жөнүндө айтып аткан. Андан кийинкиси мисалса, ошондой эле адамдык сыпатта, жашоосунда эгерде ал сабыр кылса дейт, адамдардан келген оорчулукка, жашоодон тагдырында келген оорчулуктарга сабыр кылса, ошондой эле ошол мейли адамдан, мейли айвандан, мейли башка бир амелерден адамдарга оорчулук келсе, ошого сабыр кылса, кечирсе деп атат Аллах Таала. Андан кийинкиси, эй имандуулар, sabır kılgıla de Allah Teala özü davat kılı ügüttüp atat eкен бизди. Ey imandуулар, эмнекен? Sabır kılgıla. Кайсы нерсеге sabır кылса, балки ар бир аяттын асбабы нүзүл дейт да, түшө турганда, эмне себептен түшкөндүгүсү ошонун тарыхы болот. Бирок ошол алгачкы мусулмандарга Аллах Таала эмне деп аткан? Sabır кылгыла деп. Бирок sabır кылуу акыркы үммөткө дагы зарыл экен. Ошол эле биринчи үммөткө тет, эң биринчи сахабалар кандай оорчулук келген болсо, акыркы үммөткө да ошондой оорчулук келет экен. Дин кандай алсыз болуп келген болсо, алсыздамайын бул дүйнөдө бүтпөйт экен. Алсыз экен. Аябай мусулмандар көп болот экен, бирок мусулмандар ошол эмес алсыз болот экен. Кара, ушунчалык даражага түшөт экен. Эми карагыла. Аллах Таала сабыр жөнүндө ушундай айтса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай экен. Иман дегени сабыр кылуу. İman деген sabır kılуу жана кечиримдүү болуу деген. İman, мисалса, сен имандумун десең, сен Кудайга ишендим десең, иман деген ушу ишеним деп турабы? Мында кээ бирлер түшүнүшөт да, мында иман десе башкача түшүнүп алышы мүмкүн. Иман деген бул эмне экен? Бул ишеним. Ошол ишеним болгон Аллага жана ахирет күнүнө эртең тозок бейиш бар экендигине, Алла Тааланын алдына кайтып бара тургандыгына ишенген адам, ал эмне болот экен? Сабыр кылат экен. Ал сабырдуу болот экен. Ошонун качествосу экен. Кийинкиси кечиримдүү болуу, машалла. Бир замандарда пайгамбардын заманында мен сахабанын атын унутуп атам да. Бир сахабанын бир сапарга, узак сапарга кетип, кайра келгенинче баласы бул дүйнөдөн өтүп кетет экен. Алла Таала ошол адамдын, ошол сахабанын аялына өзгөчө бир кубат берет экен, кара. Мына атасы кайтып келаткан мезгилде, мындай айтканда Меккеден, эмеден ушу Мединага кирип келаткан мезгилде, ошол аялдын, сахаба аялдын колунда баягы бала чарчап калат экен. Кийин аны дейт, баланы жууп тазалап, баягы өзүнчө парданын аркасынан жаткызып коюп туруп, эмне кылды? Отурду дейт да, күйөөсүн күттү. Качан күйөөсү киргенден кийин ага тамагын берди дейт.
тамагын берип, баардык жакшы нерселердин баарын кылып, ушундай бир күйөөсүнө жакшы мамиле кылды. Балам кайда үй болайын десе, балаңыз уктап атат эле деди. Баягы балаң уктап атат деди дагы, ошол ушундай бир жакшы тамактар менен жакшы күтүп алып туруп, андан кийинкиси акырын эмне алды дейт, ошол күйөөсү менен ушундай бир мамиледе болду дейт. Кийин эртең менен таңгамал баягы сурат дейт, менин балам кайда дегенде, эми сабыр кылыңыз, Аллах Таала сиздин балаңызды бул дүйнөдөн көчөгө чейин эле алып кеткен. Эми бүгүн коюңуз деп колуна кармады дейт. Баягы сахаба эмне дээрин билбеди дейт. Кийин баарын койгондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, "Я Расулалла, сиз ушундай мага жооп бериңизчи. Менин аялым ушундай болгон окуяны айтып бергенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага машаллах деп дуа кылды. Аллахым, ушу менин сахабама, менин жолдошума ушул перзентине жакшы берди, кыямат күнгө чейин анын жашоосуна береке бер dedi. Алла Таала ошол аялдын сабырына дейт, сабырынын себебинен дейт. Ошо аялдын сабырынын себебинен ага жакшы перзенттерди бере тургандан болду. Жана бул дүйнө кыямат күнгө чейин ошол сахабанын неси урпагы ушул мезгилге чейин бар экен, кара. Бир аялдын сабырынан. Мисалы биздин балдар чарчай турган болсо эмне кылат элек? Биз бүт баарын тытыйбыз, демекчи. Талкалайбыз, ушундай чачын жулуп, эмнеге, эмне үчүн деген сөз бар да. Бирок бир аялдын, ушундай сахаба аялдын сабырынан Алла Таалага бул дүйнөдөгү жакшылыктарды жана ахиреттегенде жакшылык даярдап койду. Аллаху акбар. Ушундай нерсе экен, сабыр. Дайыма адамды, эгерде бул дүйнөдө мисал алгаса бир адам башына оорчулук келген болсо, ошого бир аз сабыр кылып тура турган болсочу, ошого сабыр кылып, ошого сүкүт кармап, ошол нерсесинде мындай алып учуп, өзүн өзү аме кылбастан, өзүн чытап ийбестен, чачын жууп ушундай кылбаса, ага бул дүйнөдө эле ушу сабыр үчүн эмне эткен? Аркасынан жеңилдиктер берип коет экен. Мейли ал кайсы нерседе болсун, ооруда болсун, балки дүйнө бир маселесинде болсун, үй бүлөлүк маселесинде болсун, акча, мал, мүлк маселесинде болсун, Аллах Таала сабырдууларга эмне экен? Кечирим жана бул дүйнө жана ахиреттиндеги оңолуу бар экен, машаллах. Алхамдулилла. Ошол себептен сабырдуу болууга үндөш керек. Алла Таала өзү айтып аткан, ey имандуулар, сабыр кылла. Я айюхаллазина аману юсбир. Эмнекен сабыр кылууну буйруп атат экен. Эгерде сабыр кылууга буйрбаганда, анда кандай болот эле десе? Значит, эгерде Алла Таала буйруп аткан болсо, момундарга, мусулмандарга, имандууларга сабыр кылышты буйруп аткан болсо, жөн эле болгон жок экен ал. Алла Таала ошонун аркасында бир сыр катып койду. Мисалы, бир адам бир нерсеге жетүүнү максат кылган, көздөгөн болсо, бир нерсеге көздөгөн болот турабыз. Же болсо, мындай көздөгөн максатына жетиш үчүн канчадан оорчулуктар көрөт турабы? Уламалар айтат го, эгерде бир адам бир максатка жетем десе, жашоосунда бир ойлогон нерсесин ишке ашырам десе, ага 3 нерсе талап кылат экен. Биринчи нерсеси ал истикамат. Дайыма кылуу. Ошол ишти дайыма кылуу, истикамат менен токтотпостон кылып кете берүү. Токтотпош керек. Тыштап салбаш керек. Экинчиси Аллаху акбар. Ал кылып аткан ишине мындай дайыма берилүү менен кылуу. Үчүнчүсү ошол иш ошондо келип аткан нерсеге сабыр кылуу керек экен. Сабыр кылыш керек экен. Ушу 3 нерсе бар экен. Кийин ошол нерсеге жетүү үчүн 3 нерсени коротот экенсиң. Убактыңды, ден соолугуңду, мал мүлкүңдү. Мына ошондо гана жете турган максатыңа жетет экенсиң. Биз көпчүлүктөрүбүз мындай бир аракет кылып аягына жетүү бир нерсе кылганда сабырыбыз түгөнүп калат. Аягына чейин жетпей калабыз да, деп чытап салып кете берет. Жок, бирок ал мусулмандын сыпаты эмес экен. Субханалла. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, сабыр кылуу жана кечиримдүү болуу бул иман деди. Иман ушул экен. Кайсы нерсеге сабыр кылуу экен? Кара, сууктун күндөрү даарат алуу, гусул алуу, ибадатта дагы сабыр керек экен. Мисалы кээ бирлер айтат, намаз окуй баштасак гусул ала турган жерим жок дейт. Гусул жууна турган жерим жок дейт кээ бирлер. Ошон үчүн мен кээ бирлерди уктум, субханалла, ушу шартыбыз жок. Эмне десе, ушундай азыркы современный условия жок дейт да. Мурунку бир убакыттарда мисалы ата бабалар намаз окуган, бирок эч кандай боз үйдүн ичинде элечи эч эме жок эле, бирок чоң суу калып туруп бир жатып алышат эле да.
Эми ошол ибадатта сабыр кылуу бул имандын белгиси. Канча шашып атсаң да, кандай кылып атсаң дагы, намаз убактысы келгенде намазыңды, мисалы алса, оокатын кылып атасың, ушунда бир 5-6 иш иштеп атат. Сен ошол бүтпөй кала турган нерсе болот, бирок ошол убактысы өтүп бараткан болсо, намазыңа жетишпей атса, ошону тыштап туруп намаз окуу, бул өзгөчө бир сабырды талап кылат экен. Оор күндөрү, ушундай ысыктын күндөрү, ушундай бир ачка болуш, оозуңду салса кабырып, ушундай бир бетон иштеп атасың, мына бир иштеп атасың, ошол мезгилде орозо кармоо. Буга да сабыр талап кылат. Ошентип иштеп жүрүп, акча таап, анан кийин үйүңө кетип баратканда бир кайырчы кайыр сураганда, ошол акчаңан сууруп чыгыш үчүн да сабыр керек экен да. Сууруп чыгып берүү үчүн да сабыр керек экен. Ибадатта некен сабыр кылуу бул иман экен. Ошол иманың сени субханалла сабыр кылдырат экен. Машалла.